Андай кылмыштар кыскартылбайт. Бул жерде зомбулук же бул жерде жөн эле хулиганство деп аны айырмай албайт. Себеби закондо жок. 14 жашында бүгүнкү күндө жалгыз уулу менен көтөрүп 14 жашар кыз эркек баланы азыр кармап отурат. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланышкан кылмыштын түрлөрүн токтотууга эми өз ара жарашууга жардам берчү тосма арыздар таасир эте албай калат. Эми коррекциялык программаларды кантип өткөрөбүз? Анын кандай финансылык булактар болот? Аларды карап жаздык. Баягы кризистик центрлерди азыр эмки этап менин оюмда ушул дагы кризисный центрлер боюнча аялдарга аны башка дагы законопроект жазам деп турам. Анан эми азыр мына иш козголду дейлик. Иш козголгондон кийин бизде бир нече өтө оор кылмыштарды кайрадан кыскартып койсо болот да. Мисалы изнасилование деп койсо, же болбосо насилие в отношении несовершеннолетних деп ошону биз кыскартылбайт деп киргизип атабыз да. Андай кылмыштар кыскартылбайт. Андай кылмыштарды кыскартууга мүмкүн эмес. Анан эң негизгиси мен ушул биздин кыргыз жарандарга өтө мындай таасирдүү болот деген ойлогонум. Биз ушундай принцип киргизип атабыз. Бул тууралуу мыйзамдарга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр Жогорку Кеңештин депутаттары катышкан тегерек стол жыйынында талкууланды. Биринчи ошол зомбулук деген эмне дегенди биз мамлекет баягы закондорго глоссарийга түшүндүрбөдүк. Себеби зомбулук болду дегенде укук коргоо органдары даже ошону бул жерде зомбулук же бул жерде жөн эле хулиганство деп аны айырмай албайт. Себеби закондо жок. Биз закондо баарын жаздык. Зомбулук бул психологиялык зомбулук, физикалык зомбулук, экономикалык зомбулук. Булар эмне болуп, кандай бунун ошо өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бүт закондо жаздык. Аракеттеги мыйзам боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган адам гана арыз жазса, эми азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча зомбулуктун күбөсү дагы арыз менен кайрыла алат. Тосма арызга келгенде биз сөзсүз түрдө эгерде тосма арыз келсе, ал адам коррекциялык программа өтсүн, өзүнүн акчасына деп атабыз. Мамлекет акча коротпосун. Эгерде сен ошо арызды токтотом десең, же кылмыш ишти токтотом десең, сен биринчи коррекциялык программаны өтүп, коомдук иштерге иштеп, акчаң жок болсо, же болбосо акчаң болсо өзүң төлөп, ошо мен урбайм экинчи. Мен диалог менен чечем дей турган коррекциялык программаны психолог менен медиаторлор өткөзө турган кылып атабыз да. Анан кийин коррекциялык программаны өтүп келип анан ишти кыскартат. Эгерде ал зомбулук боюнча кесилип кетсе, коррекциялык программаны ошол колонияларда, түрмөлөрдө өтөт. Ал жакта условно-досрочный чыгарылбайт. Эгерде ал ошол психологдор көрүп, бул экинчи чыгып кайра зомбулукка барбайт дегиче чыкпайт. Достон коркпойм ашып барса сатып кетет, душмандын коркпойм ашып барса атып кетет. Кош көңүлдөрдөн коркпойм, бош аткандар бар, саткандар бар. Биз кош көңүл кабат үчүн өзүбүздү зомбулуктар менен жазабыз. Ошон үчүн өзү барып айтып десин, бул такыр болбосо эмне кыласыз? Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күнөөкөрү биринчи кезекте үйдөн обочолонтулат. Антпесе, запкы жеген энелер менен балдар гана баш калкасыз көчөдө калып жатканы бушайман кылган көрүнүш. Ким урса, үйдөн кетет. Ким урса. Ошол арызды карап, же кылмыш ишин карап бүткүчүнүн охранный ордерге ошо жазылып, милиция органдары сен үйүңөн чыгып тур, биз тактагы чайын, кимдер канчалык ушундай күнөөлүүсүңөр дегенде, мен ойлойм бул өтө профилактикалык мааниси чоң болот. Себеби бул биринчиден айылда жашагандарга уят. Милиция үйүнөн чыгарып койсо, эркектерибиз кое ургандан көрө, токмоктоодон көрө сөз менен чечейин конфликттерибизди деп уже бир роль ойнойт деп ойлоп атам. Экинчиден бул аял киши балдарын ээрчитип алып, балдарын травма кылып, өзүн травма кылып, балдары мектепте окубай калып, анан кийин ата-энесиникине барып, подружкасыныкына барып иш издеп, ошентпейт дагы баягы конфликттүү болгон ситуация тынчыраак баягы чечилет. Анан кийин үй бүлө дагы сакталып калышы мүмкүн да ошонун негизинде. Коомдогу терс көрүнүштөрдү жоюу, үй бүлөлүк адеп ахлактан, чөйрөнү тандоодон жана социалдык тармактардагы тематикалардын мазмунунан дагы көз каранды. Аркылуу тартып жарыялаган
окуяларындагы коомго канчалык деңгээлде таасири бар. Ошонун биздин бир интеллектуалдык көз караштарды чагылдырган маселелер болсо, анда башка. Ошол эле мезгилде көпчүлүк мезгилде негатив мазмундагы мындай материалдарды биздин жарандар кызыгуу менен көрүшөт да, жакшылыктуу багытта көрүшөт, тартылган нерселерге анча маани бербей көз жаздымда өткөрүп кое берет. Өзгөчө негативтерди көбүрөөк, анан күлкүлүү мындай бир юмордук мазмундагы көрүнүштөрдү көргөндөрүн биз жашоодо көрүп эле келатабыз. Ошонун натыйжасында ошол эле мезгилде өзгөчө мындай жаш курактагы, өспүрүм курактагы, мындай өткөөл мезгилде курактагы жаш өспүрүмдөрдүн арасында кеңири тарагандыгы бул ачуу чындыкта. Ошол эле мезгилде мен ошол өзүбүздүн акыркы мезгилдердеги ошондой көрүнүштөрдү тарткан мезгилде өзгөчө улуу муундагы эле адамдар мындай чоң куракка өтүп, 18 жаштан өтүп калган эле чоң куракка өтүп калган адамдардын жаш курактагы кыздарды пайдаланып, балдарды пайдаланып, ошондой бир тикток тартып, кыска метраждуу көрүнүштөрдү тартып, кызыктырып, анан өздөрүнүн артынан ээрчитип, ошолорго бир мындай материалдык жактан колдоо көрсөтүп, тикток тартам деген максатта ушул жаш кыздарыбызды ээрчитип алган улуу муундагы адамдардын дагы жасаган аракеттери бизде мындай акыры өкүнүчтүү менен бүткөндүгү белгилүү да. Буга бир мисал, ошол 13 жашар кызыбызды атасы менен жашайт экен, чоң атасы менен. Анан ошол кызды кызыктырып тиктокко тартабыз деп этаждуу үйлөргө алып барып, анан аны ошондой зордук зомбулукка дуушар кылып, сексуалдык зордук зомбулукка дуушар кылып, зордуктап чоң эле адам пайдаланган. Анан ошол эле мезгилде ошол өзүнүн жасаган кылмыш аракетини тикток кылып видеого тартып алып, анан жана кызды ошол тиктокко тарткан видеосу аркылуу мындай кылмыш катары өзүнүн жасагандыгын тиги кызды коркутуп, анын жаштыгынан пайдаланып, моралдык психологиялык басым көрсөтүп, тиги сен эгерде менин айтканыма көнбөсөң, мен тартып алган нерсемди интернетке коюп туруп, анан сенин бүт абийириңди кетирем деп жаш кызды коркуткан, чоң эле адамчы, 13 жашар кызды. Ошо коркутуу жолу менен менин айтканымды жасайсың деп ошону факты кылып туруп, анан бир канча жолу зордуктап кылмыштуулукка барган да жаш өспүрүм кыздычы. Ошентип жүрүп ал кыз даже өзүнүн боюна бүтүп калганын да билбей калган да. Анан ичи ооруп, кускусу келип, көн айланганда чоң атасы врачка алып барганда, анан врач аркылуу УЗИ кылып тартканда анын боюнда бар экендиги белгилүү болгондагы кыз өзү да түшүнгөн эмес эмнеге ичи ооруп атканынчы. Анан чоң атасы да ооруган эмес. Ошонтип анан анын боюнда бар экендиги белгилүү болуп, аны алганга да башкалганга да кеч болуп калгандагы, анан ошол 13 жашар кызды зордуктап тиктоктун аркасынан боюна бүтүп калгандан кийин 14 жашында бүгүнкү күндө жалгыз уулу менен көтөрүп 14 жашар кыз эркек баланы азыр кармап отурат. Эне бактылуу болбойун, балдардын бактылуу болушу кыйын. Андыктан үй бүлөдө ата камкор, эне мээримдүү болгондо гана балдардын бактысы бийик болоору анык. Ыргызчылык тигилерге бул эле биздин бабаларга чоң жала жабат да. Биздин бабалар азыр аңлаша башка. Мисалы, кыздын ырчачылуу деген сөз бизде болгон. 4 күн келсе 4 күн келсе 4 отурат деп. Кызды конок эч убакта мени ортпагыла деп. Бирөөнүн иси келсе дагы, бул да бирөөнүн кызы деген мамиле болгон. Бир сөз бар да, келин жаман эмес, келген жери жаман деген макалдар бизден чыккан. Ошон үчүн аял затына жакшы мамиле керек болсо динде дагы бар, пайгамбар деле айткан экен. Араңарда эң жакшылар аялына жумшак мамиле кылгандар, менчелик аялына жакшы кылгандар араңарда жакшы мамиле кылгандар араңарда жок депчи. Ошон үчүн ар тараптагы баалыктар менен ушул багыттагы тарбияны сиңириш керек, күчөтүш керек. Керек болсо ошол ким биринчи кол көтөргөн дагы жазасын алсын деп киргизип атабыз. Үй бүлө деген да өзүнчө бир жакан мамлекет да. Ушул үй бүлөдөн биздин үй бүлөдө кандай тарбиялык мааниде баягы үй бүлөлөрүбүз калыптанат, биздин мамлекетибиздин негизи ошондон туралат да, көз каранды. Ошондуктан биздин үй бүлөдө биринчи ошо бири-бирин түшүнүү, бири-бирин сыйлоо,
болуш керек деп ойлойм. Ошол аял бактылуу жашаса, менин оюм деги эле дайыма басым кылып келем. Бул жерде эгерде ажырашып кеткенде дагы аял эркек экөө эч кандай мындай да моралдык жабырлануу болот, бирок негизги жабырлануучу биздин балдарыбыз болуп калып атпайбы? Ошо балдарыбызды бир идеологиялык жакшы тарбия таалимдерди берүү үчүн аял бактылуу жашаган үй бүлөдөн акыл эстүү, тарбиялуу, наркты билген, каада салтты билген, себеби аял бул жерде сыйланып атпайбы? Эркек дагы ошол эле моментте бири-бирин сыйлоо, түшүнүү деген нерсе болсо, бардыгы ордордунда болуп, биздин балдарыбыз билимдүү, жоопкерчиликтүү, айрыкча ушу биздин мамлекетке мындай бир кызмат кылган акыл эстүү балдар тарбияланып чыгат деп ойлойм да. Ошондуктан биздин ушу аялдарыбыз, балдарыбыз жабырланбасын, зордук зомбулукка кабылбасын, биздин үй бүлөлөр бекем, бири-бирин түшүнгөн, бири-бирин сыйлаган, бири-бирин угушкан, айрыкча бири-бирине запкы жеткирбеген үй бүлөлөрдөн болсо биздин мамлекетибиз да бекем болот. Биздин мамлекетибиз дагы өнүгүп өсүп туруктуу болот деп ойлойм. Үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан коргоо чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгууга юридикалык эксперттер тартылып, ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын теңдик нуру демилгесинин алкагында колдоолор да көрсөтүлүп жатат.